yetiştirip gelgen kavardan jardуу bir film көргөзүп келтирет. Ушул фильм Мына азыр биз Манастын улуу Семетей аттуу тасманын ачылыш аземи болду. Биз бул жака актерлор, ошолдо катышуучулар келди, бирок зал жык-жыйма толгон жок. Буга чейин ушул Манастын улуу Семетей аттуу тасмага көптөгөн сын пикирлер айтылып келген. Биз азыр көрүп чыктык. Азыр көрүүчүлөрдүн дагы ошондо көрөрмандардын пикирин угуп көрөбүз. Ушул тасма боюнча кандай сизге кулуңузга толдубу? Кайсы жерлерде кемчиликтер бар? Кандай? Кемчилик айтканда өз негизи биз эпчил элбиз. Кемчилигине карабай биринчи идеясына карашыбыз керек да. Идеясы ушундай фильмдер жаралышы керекпи сөз. Себеп азыр айрыкча жаштарга себеп көп китеп окубай калды. Ошол кино аркылуу жеткиребиз деген аракет. Далалаттын өзүнө рахматташ керек да, Далалаттын өзүнө. Анын көркөм жагына, тарыхый жагына же баягы Манас таануучулар, манасчылар дагы өзлөрүнүн пикирин айтышат. Мен Далалатына баа берип айткым келет. Ошол эле тарыхый фильмди карап, Түркиянын тарткан тарыхый фильмдерин карасаңар абдан бай да. Кийимдери, анан баягы бизде эми баягы мүмкүнчүлүгүнө жараша тартылып калган фильм. Бирок алгачкы кадам деп айтышты, алгачкы кадам Ак жол той. Эми биринчи жолу көрүп отурам. Фильм жакшы тартылган, но дагы көп оңдоолор барбы деп ойлойм. Эми элдин талкуусунан кийин ана билинет да. Сизге жакты демек? Мага жакты. Анан кандай деп айтсам, кээ бир моменттери кыскартылып калган. Фильм спектакльге окшоп калыптыр. Но бул чоң жумуш, чоң ийгилик. Мындан ары дагы өзгөрөт, дагы жакшы болот деп ойлойм. Ийгилик, өмүзакка. Тасманы көрүп чыктыңыз? Тасманы көрүп чыктыңыз? Көргөндө тасмага катышкам, жанагы Семетей келди го, Таласка. Ошол биздин айылдан тартылган, өзүнүн туулган айылы, менин үкөм Акташ айылы, Кан Түйтөнүн урпагы, аккан арыптан суу агат балам. Адакан сүйлө десе сүйлөбөй койду, мейлем. Жана Юрсан бир тууган тайкези, жанагы Сабира жеңем. Биздин айылда чоң ойгон бул бала. Манас району. Мен апасы, чоң апасы болот. Мына олардын баары карындаштары болот. Иә, жакшы, аябай жакшы. Ыйладык. Эми журналист да. Эми сынчы көп болот. Бирок биринчи жүрөгү бар киши тартат дедимби? Жүрөгү бар киши тартатмын. Эми мен өзүм башка дагы бир жерде неметем, телевидение келмек болчу. Касманбетов келмек болчу. Президент өзү катышам деп убада берген. Эми келбесем эмне алабыз? Эми ошол келбей калды да эми. Өмүрү узун болсун балабыздын. Ошо баламдын ийгилиги. Мына жол башталды. Эми мунун артынан да көчүлана берет балам. Күчтүү кармандарды бергенде эгерде мамлекетте акча болсо, же финансындай акчабыз болсо, заказ кылсак анда алар чынында анда Ахиллеске окшотуп, башка окшотуп тартып берет. Өзүбүз деле кармандарды коюп ошол жергечи. Бирок эми бул мен ойдой атам тиги акчанын жетишсиздиги ушундай тартылды, бирок жаман эмес. Бардык биздин деген ушул эме сын болобу, кандай эмелер болобу бардыгына даярбыз. Кийинки жарата турчу ролдорду жакшылап жаратабыз, дагы жакшылап эметебиз деген ишеним бар. Бул абдан жакшы тартылган фильм экен, бирок бул бара-бара сериалга айланат деп ойлойм. Себеби бул кыска мөөнөттүү убакытта эле болуп калды. Негизи бул узун тарыхта. Кемчиликтер бар эми кичине-кичине. Билинип турат да, кичине финансы жетишпегени, жана массовканын аягында жакшы болуп турган, кээ бир жерлеринде башында жана орто жерлеринде кичине массовка жетишпегендей болуп туруп. Эми буюрса бул башыда, анан кийинкилер анан мындан жакшы болот деген. Мамлекет көңүл бурса мындан да жакшы болот деген ойдобуз. Аябай жакшы тартылыптыр. Мен мындай элестетип келгем, анча болгон эмес болуш керек деп. Мен уккам да муну. Анан кийин азыр көрүп алып өзүм таң калып атам. Абдан жакшы болуп да. Азыркы маалда даана чыгарылган да. Бул кино негизи бир мындан бир 10 жыл, 20 жыл мурун чыкса деле болмок, бирок убакыт ушугап келип коюптур да. Бүгүнкү күндө бул тасма аябай жакшы деңгээлде чыгыптыр. Эң жакшы кыргыздарга эң сонун талим тарбия боло турган эпизоддор тартылыптыр. Мен көрүп отуруп аябай кубандым. Кыргыздарды да ушундай жакшынакай жаштарга айрыкча талим тарбияга мына өзүнүн эли жерин, кыргыз жерин колдоого жакшы салым кошулуптур да. Мен аябай ыраазы болуп көрүп отурдум. Чоң
рахмат ушул жигиттерге дагы мындан да мындай көбүрөөк кинолорду ушундай тасмаларды көбүрөөк чыгарса биздин кыргыз жигиттерге эң чоң сабак болор эле.